Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жаткан, бизнеске кызыккан мен бир туугандарым, тууган уруктар ошол бизнес ачам деп жүргөндөр болгон болсо, ошол видеону максималдуу түрдө жөнөтүп коюңуздар. Мына бул жерде чачтар сатылып атыптыр. Метро Рязань проспектинин экинчи выходунан чыккандан кийинки эле арты жагында мына эле өткөндө метродон мындай айтканда бир 100 метр, 70 метр бериде эле экен. 25 квадрат метр экен. Таза, тыныч жерден ушундай бизнес сатылат. Парикмахерская деп жазылып турат. Аптекалар жанында, пятерочкалар, башка ызычуунун бардыгы бар. Бул жактар самсалар бар дегендей. Метро Рязань проспекти негизи биздин Орто Азиядан келген бир туугандар аябай көп жашашат. Басынан арзан айтып атыптыр. Эжекебиз бул бизнести тапшырып, башка чоң бизнести баштайын деп ойлонуп атыптыр. Ошо бизди реклама чакырган, эжекебиз видеого чыгышка атат. Толук маалыматты экран артынан айтып бересиз, эжеке. Роза, кандайсыз? İşleriniz yaxşыбы? Жақсы. İşte отасызбы? Канча сурап атасыз? Жүр, мындай айта берелик, а? 300 рубльден чач кыскартышат экен. Салкын экен, а? Салкын. Салкындыгы салкын экен. Канча сурап атасыз? Кандай болуп атат? Күнүмдүк выручкалары кандай? Айта бересиз. Парикмахерский бул нөлдөн ачылган парикмахерский. Нөлдөн ачылган. Ачылганга жарым жыл деле болгон жок. Жаңы жылдан алдын ачканбыз. Стрижкалар кандай? Мужской стрижкалар 400-450ден башталат. То есть эконом парикмахерская, 300 пенсионный стрижка. Эки мужской мастер иштейт, бир женский мастер иштейт, бир маникюрный мастер иштейт, бир по записи мастер ресницы келип калат. 3 кресло бар мындай айтканда. А так бул жерде 4 кресло болчу, мен бирөөнү пока алып койгом, бирок 4 кресло, 4 күзгү турбайбы? Койсо болот, ооба. 4 кресло кылып койсо болот. Мужской стрижка всегда очередь биздечи. Балдар канча иштейт? 50 же? Балдар процентке иштейт, мужской мастерлер процентке иштейт. 50/50. Минимальный алып кеткени 4000-4500 алып кетет. Өздөрү. О, нормально. Бул арендасы канча? Бунун арендасы кандай? Арендасы 270 000. То есть августтан эмес, сентябрдан баштап уже 270 000. Августка чейин скидка кылып берген болчу. Так как клиентский базаны жыйнап алгыла деген. Бираз скидка кылган, а так 270 000. Акыркы ай төлөнү дедиңиз, ошол боюнча айтың. 5 жылга договор бул компания менен, 5 жылга договор. Договор боюнча башка ушул зданиянын жанында эч бир парикмахерская ачылбайт. То есть ачканга уруксат берилбейт только. Ушул зданияда. Ногти парикмахерская ачылбайт. 5 жылга договор боюнча за последний месяц как неме катары, залог катары төлөгөн, биз 270 000 төлөнгөн. То есть за последний месяц төлөнгөн. Канча сурап атасыз? Анан нелер калат, нелер алып кетесиз? Ушул жерде турган полностью калат. Көзгө көргөн нерсе калат. Көзгө көрүнгөн нерсе калат. Көзгө көргөн нерсе калат. Бардыгы калат. Жакында эле вот кондиционер койдурганбыз. Кондиционер өзү аябай жакшы экен. Кондиционердин өзү эле салкын болуп турат. 70 000 80 000ге түшкөн. 70-80 түштү. Кандай бул 24 саат иштетсе болобу бул жерде? 24 саат иштетсе болот. Метронун жанында болгон үчүн, отдельный вход болгон үчүн түнү менен деле иштетсе мастерлер кээ бирде 11-12 чейин кармалабыз. Мисалы, выходной күндөрү сурангандар болсо иштей беребиз. Бир түнү менен окрашивание кылган күндөр болгон мен. Клиент негизи кандай же мындай нормально эле ызы жокпу? Жок. Кемпирлер иш бербейби дондойчу? Жок. Клиентский базабыз Кудайга шүкүр жакшы, жыйылып калды. Мужской стрижка всегда очередь болуп, по живой очередь келет. Женский жактан мен как өзүм женский мастер болгон үчүн менин клиентский базам бар, ошолорду полностью мен таштап кеттим. Баш жууганга жерлер бар экен, шампундар бар экен. Булар кандай сатылатпы же кошулуп берилеби? Ошол бардыгы калат да. Ошол кала берет. Полностью калат. Лакпы эмнелери булар? Лактар да калат. Болорчу бунун бардыгы. Всё бардык мебелдер калат. Күнүнө канчадан таза тапса болот? Айына канча түшүп атат негизи? Мисалы, аренда 270 000 болгон үчүн мисалы бөлсөк күнүгө где-то 9 000ден арендага ташташыбыз керек. Бир мужской мастер эле өзү 5-6 000 таштайт. Так как бир мужской мастер жетишпеген үчүн уже экинчи мужской мастерди алдым. То есть 2 мужской мастер аренданы чыгарат да по факту. А женский мастердин маникюрдун иштегени уже как прибыль катары калат. Канча калат примерно? Сиз жүргөнсүздө бул тармакта жүрөсүз. Примерно айына. Акыркы бир 2 айда канча иштедиңиз? Реально айтың, бро.
Тазасы, эстеп калдым. Тазасы 100 миңден өйдө. 100 миңден өйдө. Өйдө. Өзү иштесе дагы көбүрөөк табат. Өзү иштесе дагы көбүрөөк. Канча сурап атасың анан бул жерде? 800 сурап атам. 800. Жакшы. Мына выручкаларды мындай көргөзүп коеюн. Кандай болуп калды? Кандай кылып жаздыңыз муну? Бул ошо последний көргөзүп коесам мына. Күндөрдү көрсөтөйүн. Иштегендери. Мисалы, какой число экен бул? Мына июнь бул. Июнь туурабы? Биз азыр июньбу, июльбу? Азыр июль азырчы. Бул июнь экен, а? Июльда бизде мужской мастер, бир мужской мастер, экинчи мужской мастер. Бул маникюр. Бул күнүмдүкпү, кандай? Күнүмдүк ооба. Бул женский мастердин выручкасы, то есть общий, да? Мисалы, мастер 8300 кылса, ошо. Бул Байсал 8350 иштеди. Бир күндө. Бир күндө 4000 өзүгө алат, 4000 салонго таштайт. Жокшы экен да. Сиз өзүңүз муну 6700 иштедиңиз. 6700 кылам. То есть окрашивание, каш-баш кылып. Эгер бул тармакты билген адам болсо, жакшы эле табат. Билген адам. Сиз азыр 100 миң аз айтып койдуңузбу дейм да, мындай карагандачы? Примерно айттым да, жаңы ачылган салон го, эми өзү мактанбайын. Примерно айттым. Бул жерде дагы 8900 иштептир, эжекебиз. Бул мында дагы абудет 9650 иштептир. Жакшы иштептир. Чач тараштар ушундай жакшы иштейт экен, а? Бул жерден дагы Роза эжекебиз 5800 иштеп атат. Бул эми өзүнүн иши. 3100 дейт. Маникюр мастер. Адина дейсизби? 3100. Клиенттер кандай жакшы болот? Сайтыңыз барбы же кандай? Же WhatsApp номер барбы? Клиент только листовка менен эле келет. Бизге сарафанный радио основной. Сарафанный радио. Клиенттер негизи кандай? Клиенттер очень лояльный клиенттер. Клиенттер жакшы. Постоянно келген кемпирлер, эжелер мындай бар. Постоянно. Местный житель. Постоянный клиент бар, окрашиванияга ногтиге келген. Мужской стрижка запись кылбайбыз, по живой очереди бул. То есть келдилер, кырктылар, кеттилер. 800 дедиңиз, а, акчасын? Ооба. Коюп берүү жолу барбы, бөлүп берүү, машина алмаштыруу жолу, чек алмаштыруу жолу, кандай? Ошону айтып койсоңуз. Коюп берүү жок. Жок, а? Нак. Нак, ооба. Акчага алмаштырат экен. Нак бергенмин. Акчага. Терминалдарыңыз кылабы кандай? Терминал чек берилет, но ипи бар, кассовый аппарат десе, кассовый аппаратын мен койдурам деп атам, ошолордун баардыгын койдурам, көрсөтүп берем. Трудовой договор немелерге, сотрудниктерге трудовой договор кылынат, бул жерде официальный. ИП менен, а? ИПга кылынат, ошолордун баарын көрсөтөм. Мусор все баардыгы менен договор болот. То есть бул жерде все документально. Бирөө текшерип келсе, документтер бар. Документ аз көргөзөбүз. Бул жагыңыз кандай кресло? Бул жак педикюрный кресло, педикюр жасалат. Бирок бул жерди дальше иштетем деген адам болсо, кичине өзгөртсө болот да. Кандай идея кылдыңыз эле өзү? Ошо идеяңыз менен бөлүшө кетсеңиз. Идеямды мен пока ишке ашыра албай калдым, потому что сатып атканыма себептүү. Но бул жерге педикюрный кресло трон койсо болот, раковина чыгарса болот. То есть чисто педикюрный кылыпчы. И по свою неме вкус кичине фантазияны неме кылып өзгөртсө болот да. Бул жерди үстүн жаап койсо да болот, эми? Да, бул жактан жапса да болот. Короче, өз ойлонуп кылса болот, жакшы. Мунун баардыгы калат, кыскасы туугандар. Да, калат. Мунун баардыгы дагы калат. Бул эми краскалар окшойт баардыгы. Краскалар калат. Тумпучкалар баардыгы калат. Ажатканаңыз бар экен бул жерде, өзүңүз. Кеме? Башка жака кирди чыкты, жанагысы жок экен. Мына ушундай туугандар, толук эле маалыматты бердик окшойт. Түшүнбөгөн суроолор болсо чалып айланышасыздар. Ушул адресин, жамбаштары баардыгы, парковкасы аябай кенен экен негизи бул жерде. Шлагбаум жок экен, а? Кире берет экен. Арты жагынан кеңири. Кирет ооба. Сиз срочно сатышыңыз керекпи кандай? Башка бизнеске кетип атасызбы? Срочно сатышым керек, мен жетишпей атам, потому что чоң проекттер. Чоң проектти күтүп турат. Аябай жакшы. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Алган бир туугандар болсо, кичине жол-жобосун көргөзүп үйрөтөсүзбү? Бир-2 күн кандай? Башында дагы мастер болуп дагы иштеп берем. Жакшы. Все көрсөтөм, клиенттер менен тааныштырам, көрсөтөм, баардык жолун көрсөтөм, договорлорду көрсөтөм. Жакшы. Ишиңиздерге ийгилик. Ошол бизнеске кызыккан мекендештерге жөнөтүп коюңуздар. Поддержка кылыңыздар. Ар дайым биримдик ынтымакта жүрө берелик. Клиент үй базасы көбүнчө азырдан бир агасы келип кетти. Күтүп туруңуз дедим. Көрүшкөнчө анда. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен
чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чык деп ушул жерге коюп койдум.